казуу иштеринде же бир нерселерде ошо силердин араңардан эле жумушчуларды алышы мүмкүн булар. Туурабы? Алтын казылып жаткан Бекмолду айыл аймагына таза суу тартылууда. Айыл өкмөтү Талас областында биринчилерден болуп, айылдык бюджеттин күчү менен 3 айга суу киргизип баштады. Кезек Кеңеш айыбына жетти. Долбоорго 38 миллион 180 миң сом жумшалып жаткандыктан, айыл өкмөт башчы ишти тез жана сапаттуу кылууну эскертти. Бизде тыйын бар, билесиңер. Силер таза, туура иштесеңер, тыйын жагынан камсанабагыла. Бизде тыйын чөттөт турат. Силер бүтүрөсүңөр, мына мончаны бүтүрдүк, мынчасын бизге бер, калган жумушту алып кетип баратабыз, беребиз тыйын. Ал жагынан болгону сапат керек бизге. Бул деген таза суу деген 1 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык эмес. Бул бир калат 30-40 жыл бер жагы эле жатат. Ошого сиздер дагы аракет кылып, бардыгыбыз Кудайдын астында жүрөбүз. Өзүңүздөр дагы Кудай деп жүргөн адамдар экенсиздер, ошол берден элден бата алып кетиңиздер. Кеңеш айылына таза суу тартуу долбоорун 20 жылдык тажрыйбасы бар Комфорт Плюс К компаниясы ишке ашырат. Суу 85 метр тереңдиктен чыгарылат. 38 миллион сомго ушул айылды суу менен камсыздандыруу долбоорунун тендери коюлган экен. Биз 38 миллион сомго ошону утуп алдык. Бул суу артезиан суу болот, 85 метрден чыгат. Атайын крандарды таштап кетебиз. Тургундар болсо өздөрү ошо кудукка чейин касып келип эле турбаны ошо кранга кошуп анан чыгарып алгандарга жеңил болот да. Мурункудай ар кайсы жерден касып, чоң 100 турбаны ал напор менен турат да. Аны тешип анан ар кандай ызычуу болбой жеңил болот. Белгилей кетсек, Кеңеш айылынын тарыхында таза суу болгон эмес. Жергиликтүү бийлик жер үй алтын кенинен айыл өкмөтүнө түшкөн миллиондорду максаттуу пайдаланып, эң биринчи элдин саламат жашоосу үчүн таза суу ичүүнү туура көрдү. Таза суу деген бул элдин да талабы, замандын да талабы, анан биз дагы ушул өкмөт катарында ушуну приоритет задача катары койгонбуз. Бүгүн Кудай буйруса башталып, бүгүнкү күнү мына Кеңеште да башталып атат. Акча каражатты өзүңүздөр билесиздер, бизде мына алтын кен иштеп атат, жер үй Альянс алтын компаниясы, ошолор бөлүнгөн акчасынан жана 2%, андан тышкары налогтон түшкөн акчалар менен ушу бизде топтолгон акчабыз бар, ошол топтолгон акча жергиликтүү бюджеттен 3 айылга тең жергиликтүү бюджеттен каржыланып атат. Бүтүндөй айыл калкынын таза суу муктаждыгы чечилет деген кабар айыл тургундарын кубандыруудан. Антпесе буга чейин айыл аймакта акча бар, бирок эл сезерлик иш болбой келген. Ошол акчаны тет мурдаттан эле бар болчу, түшүп аткан. Ошолорго курулсун деп биз 2-3 жылдан бери айтып жүрүбүз. Бирок жактагы кишилер жер үйдүн акчасы дөбө болуп атыр дейт. Дөбө болуп. Бөлөк жактагылар. Дөбө болгондо же десатус жок болсо, же таксасус жок болсо, өкмөт башчы жаңы келди, иши жүрүп атыр. Пайда тетти. Бул салып берсе, десат салып берсе. Абдан эле таза суу куруп берсе, жакшы тилекти каалайбыз. Бекмолду айыл аймагында 4 айыл бар. 3 айылга таза суу тартылат. Ал эми Карабой айылына кошумча резервуар салынат. Бул аракетке айыл калкы ийгилик каалап, аксакалдары бата беришти. İşimiz aldık acele olsun.